Президент Таймураз уулу Рустам тууралуу айтылган дооматтарга жооп берди. Учурда өлкө аймагында жол оңдоо иштери кызуу жүрүүдө. Анын ичинде Өзгөндөгү айланма жолдун курулушу дагы уланып жатат. Айрым оппозициячыл журналисттер аталган жолдун курулушуна УКМК төрагасынын уулунун атын аралаштырууда. Кабар агенттиги президент Садыр Жапаровго кайрылып, пикирин укту. Рустам болсо инвесторлорду тартуу менен алек. Ысык көлдө гольф аянтчасын курдуруп жүрөт. Кудай буйруса эмдиги жылы ачылышын кылабыз деп турабыз. Биринчи жолу аянты боюнча Орто Азияда эң чоң гольф аянтчасы болот. Андан сырткары өлкө боюнча ар бир айылга жарыгы менен камсыз болгон футбол аянтчасын курдурам деп былтыр иш баштаган. Бүгүнкү күндө Түп Ак Суу райондорун бүтүрүп, жетөгүзгө жетип калды. Азыр эми бир эле малда тигил жагы баткенден бул жак ат башыдан баштайбыз деп турушат. Алдыдагы 5 жылда өлкө боюнча бир дагы айыл футбол аянтчасыз калбайт деп жар салбай эле, мактанбай эле иштеп жүрүшөт. Таймураз дагы муктаж адамдарга үйлөрүн куруп берип, жетим жесирлерге жардам берип жүргөнүн көрүп жүрөбүз. Кече жакында селдин кесепетинен улам үйү жараксыз болуп калгандарга үй салып берип жатат. Мурда президенттердин балдары качан жардам бериши эле. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Тескерисинче, келе дешчү эмес беле. Чынбы? Эң негизгиси мамлекетке зыян келтиришпесе болду. Жасап жаткан иштери мамлекеттин иштери менен аралашпайт. Инвесторлор менен иштеп жатышат. Мен дайыма барына, балдар, инвесторлор менен иштегиле. Өлкөгө инвесторлорду тарткыла. Тапкан пайдаңарды эч качан мамлекеттен тышка ташыбагыла. Тескерисинче, сырттан мамлекетке ташыгыла. Мына ошондо Кудайдын алдында да, кыргыз элинин алдында да жүзүңөр жарык болот деп айтып турам. Биздин өлкөдө доллар менен өлчөнгөн 5-6 миллиардер, 200дөй миллионерибиз бар. Көпчүлүк акчаларын офшорлорго сакташат. Ошол үчүн легализация мыйзамын кабыл алып бергенбиз, бирок бүгүнкү күнгө чейин акчаларын өлкөгө толук алып кириши элек, жарым-жартысы алып келип курулуш тармагына салып жаткандар бар. Кече Чүйдөгү заводдун ачылышында айтканымдай, оппозиция деп бөлбөй экономикага, мамлекетке пайда алып келе турган долбоорлорго катыштырып, колдоого даярбыз. Ошол эле сындап жаткандар журналисттер жол эле эмес бардык тармактарга инвесторлорду таап келишсин, катышсын, алып иштетишсин. Баса дагы бир чоң долбоор бар. Тамчы аэропортунун тушуна 5 жылдыздуу отель салып башташты. Ал жерде 90 гектар жер бар. 10 гектардан 9га бөлгөнбүз. 9-5 жылдыздуу мейманкана курулат. Биринчиси башталды. 2 жылда ишке бересиңер деп талап коюп жатам. Өзүбүздүн ички инвесторлорду, олигархтарыбызды чакырам. Алгыла да салгыла, бир эле талап 5 жылдыздуу мейманкана салуу. Аны 2 жылда ишке киргизүү. Кийин анан жердин баарын жалаң чет өлкөлүктөргө берип салыптыр деп чыгышпасын. Азиз Сурахматов деген жигитибиз мен бирөөнү салам деп жер сурады эле. Келсин, салсын, жерлер даяр, бүгүн бергенге даярбыз. Албетте биринчи өзүбүздүн ички инвесторлорго басым жасасак жакшы болот эле. Себеби кийин тапкан таза кирешелери толук бойдон өзүбүздүн өлкөдө калат эле. Тыштан келген инвесторлордон деле зыян тартпайбыз. Акча кирет, жумуш орундары түзүлөт, салыктар түшөт. Малдын жүнү жерде жатса, аким иштен алынат. Айыл чарба министри эскертүү берди. Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун базасында жакан долбоорлорду ишке ашырууга багытталган демонстрациялык борбор ачылды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен белгилешкендей, борбор ишкерлерге, фермерлерге жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына чакан жана орто өндүрүштөрдү ачуу, продукцияларды кайра иштетүү жана чыгаруу боюнча практикалык көрсөтмөлөрдү берет. Иш-чарада министр Бакыт Төрөбаев аймактарга ылайыкталган чакан кайра иштетүүчү айыл чарба өндүрүштөрүн ар бир районго ачуу зарылдыгын белгилеп, мисал катары жүндү кайра иштетүү маселесине токтолду.
Мына аймактарга ыңгайлуу болгон жөндөө кайра иштетүүчү баасы 2 миллион сомго жетпеген чакан өндүрүштү көрсөттүк. Акимдерге райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктардын башчыларына ачык айтып коеюн. Президент мага айтты: кайсыл райондо болсун, мейли Ошто, Ат башыда, Түптө, Каракулжа болобу, жүн жерде жатса, ошол райондун акими иштен алынат. Бул майда нерсе деп ойлобогула. Эгер биз райондордо 60 жерге жүндү кайра иштетүүчү өндүрүштү койсок, жүн маселесин чечебиз. Ал эми наркы 120 000 сом эле турган малдын терисин сыйыруучу станокту ар бир айлык өкмөтүнө койсок, тери көйгөйүн чечебиз, деди ал. Белгиленгендей, демонстрациялык борбор чакан бизнес долбоорлордун ийгиликтүү мисалдарын көрсөтүп, алардын өнүгүүсүн талкуулап, эл аралык инвестицияларды тартууга жардам берет. Булак Кактус KG. Ташиев УКМК кызматкерлеринин мам органдардын ишине кийлигишүүсүнө тыюу салды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев атайын кызматтын кызматкерлерин мамлекеттик органдардын ишине негизсиз кийлигишүүсүнө тыюу салган буйрукка кол койду. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы 2 октябрда билдирди. Маалыматта Камчыбек Ташиев өткөргөн кеңешмеде өздүк курамга эскертүү бергени, атайын кызматтын жетекчилеринин жакындарынын өтүнүчүн канааттандыруу үчүн мамлекеттик мекемелерге кийлигишүүгө тыюу салганы жазылган. 30 сентябрда УКМКнын басма сөз кызматы Камчыбек Ташиевдин кызына айдоочулук күбөлүк алууга жардам бергени атайын кызматтын 7 кызматкерине чара көрүлгөнү маалымдалган. Ташиев буга чейин 25 сентябрда атайын кызматтын Кызыл Кая шаардык бөлүмүнө курулган жаңы имараттын ачылышында сүйлөп жатып, Кыргызстанда бийлик туулган туушкандарын жана жакындарын мамлекеттик ишке аралаштырбай турганын билдирген. Туулган уруктарды бийликке аралаштырбоо боюнча президент Садыр Жапаровдун да тапшырмасы бар экенин айткан. Кыргызстанда мурдагы бийликтердин убагында үй бүлөсү, жакындары, дос туугандары мамлекеттин ишине кийлигишкени, адамдарды кызматтарга чейин дайындоо сыяктуу маселелерге аралашканы тууралуу сын дооматтар айтылып келген. Анын арты элдик нааразычылыкка жана президенттердин мөөнөтүнүн мурда кызматтан кетүүсүнө чейин жеткен учурлар болгон. Булак Азаттык.